саламатсыңарбы? Менин атым Амиралиев Шабданбек Камалидинович. Алыш Федерациясынын национальный Кыргызстан боюнча президент болуп шайланганыма 1 жыл болуп калды. 1 жыл убакыт болуп калды. Кудайым буйруса 2022 жылдардагы мындай жаман жылдардан болду деп десем, жакшы жылдардан болду деп эсептейм. Эмне дегенде 2022 жылы биздин спортсмендер көп деген жетишкендиктерге жеттик. Көчмөндөр оюнунан 19 оюн 19 медаль утуп келдик. Анын ичинде 9 алтын. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда. Ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна салым кошкон, бул алыш десем көп салым кошкон бир спорттун түрү. Көбүнчө чет элдик 30дан ашык мамлекет ар дайым биздин Кыргызстанда канча жыл болсо дагы ошонун ичинде основной биздин бул жактан эки жактан чет өлкөдөн келген адамдар основном ошо алышка да көп спортсмендер келди. Мен ойлойм ушу азыр алыш дагы кулачын кең жайып көп мамлекеттерге жайылды. Кудайым буйруса да биздин пландар көп. Кече азыр бүгүн Кыргызстан чемпионаты болуп өтүп жатат. Ушул жылы дагы бир 6-7 чоң эмебиз бар, мероприятия. Бул биздин календарный планга кирген эмелер. Баяман Эркинбаев агабыздын жаркын элесинде өткөн турнирибиз бар, жылда өтүүчү. Ал бар. Андан кийин Өзбекстанда өтө турган турнирибиз бар, Азия. Андан кийин чемпионатта Курманжанатка эми жаркын элесине арналгандагы турнирибиз бар, Көлдө. Чемпионатта буйруса. Андан кийин Саудовская Аравияга дагы ушундай биздин ушу өзүнүн улуттук оюндарды көргөзгөн ушул нерсе да кирген 2023 жылга. Турцияда бар быйылкы оюндарыбыз, Кудай буйруса быйыл бир 6 чоң мероприятиябыз бар буйруса. Ошол биздин спортсмендерибиз дагы жакшы даярдыкта. Мен эсептейм дагы быйылкы жылда жакшы жетишкендиктерге 2023 дагы ушу алыш командабыз менен, агайлар менен, тренерлер менен баарыбыз биргеликте жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп ойлойм.